Саламатсыздарбы. Эмесе Геошонду программасы. Президент Садыр Жапаров кошуна Казакстанга мамлекеттик сапар менен барып келди жана Нур-Султан шаарында бардык биринчи жетекчилер менен жолугушуу өткөрдү. Жогорку жетекчилер мындай жолугушуулар эки тараптуу мамилелердин жалпы маанай жарата алат жана аны менен башка деңгээлдеги кызматташуу үчүн дагы ыңгайлуу шарт түзүлөт. Мындай жалпы маанайдын мааниси өтө зор. Анда нерсе тескерисинче болгондо кошуна мамлекеттер ортосуна тымызын согуш жүрүп жаткандай болот. Ошондойдон четтеш үчүн ар башка регионалдык бирикмелер дагы түзүлөт. Анткени кошуна өлкөлөрдүн өнүгүү багыты менен көздөгөнү бир болсо, аны менен ар бир аракеттин мааниси менен жыйынтыгы да бир топ эсе көбөйүп, пайда болгон майда маселелер өзүнөн өзү чечиле баштайт. СССР чачырагандан кийин Казакстан менен Өзбекстан 95-жылы эле Борбор Азиялык бирикме түзүүгө аракеттенген жана Кыргызстан ага чакырылган эмес. Ал уюмга кошулуу максаты менен ал кездеги президент Акаев бир топ аракет көрүүгө аргасыз болуп кошулган. Азыр 23 жыл өткөндөн кийин президент Жапаров дагы дал ошондой абалда сыяктуу. Кечээ күнү президент Токаев Жапаровдун сапары ишке жаңы дем кошууга тийиш деди. Сапарыңыз өтө маңызды. Өзіңіз президент ретінде алғашқы мемлекеттік сапармен Қазақстанға келіп отырсыз. Бұл Қазақстанға деген үлкен құрмет деп есептейміз. Сапарыңыздың рөлі, мағынасы айрықша деп айтуға болады. Себебі бұл сапар екі еліміздің арасындағы қарым-қатынасқа үлкен серпін береді деп сенеміз. Казакстан менен Кыргызстандын эки тараптуу мамилелери ар башка мезгилде ар башка болгон. Назарбаев менен Акаевдин балдары үйлөнгөндө деле алар өтө деле жакшырып кеткен эмес. Атамбаевдин учурунда болсо кадимкидей тирешүү да болуп кете жаздаган. Жээнбеков президент болгондо абал оңолду деп жарыяланган, бирок орчунду эч нерсе деле жасалган эмес. Ошондуктан Жапаровдун алдында ошол эле маселелер турат. Кыргызстан бир тууган Казакстан менен болгон мыкты мамилелерди ар дайым жогору баалап келген жана мындан арыда тыгыз кызматташтыкты уланта берет деп ишендирип кетем. Мен Кыргыз Республикасынын башчысы катары биздин элдерибиздин кызыкчылыгына жооп берген бардык тармактарда кыргыз-казак мамилелерин мындан арыдагы бекемдөөгө жана өркүндөтүүгө бүт күч аракетимди жумшаймын. Садыр Жапаров биринчи президент Нурсултан Назарбаев менен жолукканда аны Борбор Азия же бүткүл Азияда гана эмес, бүткүл дүйнөгө таанымал саясатчысыз деди. Назарбаев болсо эки мамлекет ортосунда мурда эле көптөгөн ар башка келишим түзүлгөн. Ошолорду ойдогудай кылып иштетип, аларга жаңы дем кошсо эле абал бир топ оңолуп кетер эле дегендей болду. Құрметті Садыр Нұрғалиевич, Қазақстанға келгеніңіз құтты болсын. Сайландыңыз. Қырғыз халқы сенім көрсетті. Туған қырғыз халқының болашағы үшін еңбегін табысты болсын. Денсаулығы мықты болсын. Екі елдің арасындағы қарым-қатынас жөнінде көп шаруалар істелді. Талай келісімдерге қол қойылды. Стратегическое партнерство деген, союзничество деген. Соның бәрін жандандыру керек. Болашақта қолдан келген бәрін біз істейміз әр уақытта. Пайда болгон мындай ишенимдүү жана жагымдуу жагдайдан убакыт чойбостон пайдалануу керек. Жана эки тараптуу мамилелерди жумуштугуна салып, ар башка деңгээлдеги жолугушуулар менен кызматташууну көбөйтүү зарыл. Аны менен азыркы түзүлгөн маанай суу электи андан пайдаланып кетсе болот. Жумуш мамилелери пайда болгондо болсо, айрым маселелерди президенттерди аралаштырбай эле чечип салуу мүмкүн.
Президенттик башкарууга өтүп жаткан Кыргызстан азыр саясий жагынан Казакстанга жакындаган абалда, бирок бийлик менен коом ортосундагы мамилелер менен демократия деңгээли эки өлкөдө ар башка. Андай айырмачылыкка көңүл бурбай, пайда болгон жагымдуу жагдайдан пайдаланууга тийиш. Кытай менен Гонконгду дүйнөдө бир өлкө эки система деп атайт. Кыргызстан менен Казакстанды болсо эки өлкө бир максат дегенге жеткирүү керек. Негизи учурдан мүмкүн болушунча пайдалануу абзел. Ошондо саламаттыгыңыздар.